Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz muna kitaptan sabagыбызды başlaganбыз. Бұл ошол жанагы tasavvuf туурасында, сопучулук туурасында болчу дагы. Бұл kitapты жазган имам Сухраварди биринчи kitapты ошол сопулардын же болбосо тарикат элинин акыйдасына байлаган экен. Демек, musulmandardын же болбосо musulmandардын ичинен өзгөчөлөнүп, такыбалык менен өзгөчөлөнүп, такыбалыкка көңүл бөлгөн, сопучулук жолдо жүргөн, тарикат жолунда жүргөн musulmandардын Кудайга болгон ишеними кандай? Демек, биз жалпы musulmandардын өзүбүз билебиз, намазды окуп жүрөбүз, чала бала молдолордон акыйдаларды укканбыз, үйрөнгөнбүз. Эми ошол менен буларды салыштырабыз. Булар канчалык деңгээлде булар туура, кайсыл жерде бизден айырма бар, ошону билебиз. Эгерде биз менен чогуу болсо, анда биз менен чогуу экен деп өкүм чыгарабыз. Эгерде бизге айырмаланган жери болгон болчу болсо, анда ошого жараша кыскасы таанышабыз да. Анткени эмнеге дегенде бизде ошондой тааныбасты, сыйлабас деген маселе бар. Көпчүлүк учурда баягы бирөөлөр аркылуу ар кандай пикирди угуп алып эле туура эмес бир көз карашта жүргөн учурларыбыз болуп калат. Же жөндөн жөн жок эле чочуй берген учурлар болуп калат. Ошондуктан ар бир нерсени ичинен тааныганда, анан ошого сен өзүңдүн инсан катары жеке бир бааңды берип, анан ошого жараша жыйынтык чыгарасың. Анткени Алла Таала адам баласын ошондой кылып жараткан, адам баласына акыл берген. Бул акыл бул чоң бир күчтүү бир курал. Азыр кезде кээ бир туугандар айтат, акылыңды иштетпе. Куран хадис турганда акылды иштетпеш керек деген сыяктуу сөз айтылат да. Бул туура эмес сөз. Куран хадисти түшүнүш үчүн акыл негизги курал болот. Канчалык деңгээлде адамдын акылы күчтүү болсо, ошончолук Куран хадисти күчтүү түшүнөт. Ошондуктан тарыхта өткөн сабакта да айтканбыз, тарыхта нечен деген күчтүү баягы окумуштуулар өткөн, бүт бардыгы акылы ушунчалык терең, акылы терең болгон адамдардан күчтүү аалымдар чыгат экен да. Анткени бул акыл, бул Куранды түшүнүүдөгү негизги курал болуп эсептелет туугандар. Ошондуктан Куран турганда акылыңды иштетпе, акылыңды иштеткен болбойт, хадис турганда акылыңды иштетпе деген сөздүн бардыгы бул акыйкатка такашпаган бир жахилдиктен, билимсиздиктен айтылып калган сөз дагы. Тилекке каршы ушундай сөздөр элдин арасында таркалып жайылып кеткен. Демек, бул жерде бүгүнкү темада мындай дейт: ошол сопучулук жолдо жүргөндөрдүн, тарикат жолунда жүргөн мусулман бир туугандардын акыйдасы, көз карашы, ишеними мына акыркы 4 сааттан бери ошол туурасында бүт элекпиз. Анткени акыйданы баштан этек сыдырып айтып келатат бул жакта. Бүгүнкү сабакта мындай дейт: Ажмау ala anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqun li af'ali ibadihi. Бул сопучулук жолдо жүргөндөр, тарикат жолун тутунгандар бардыгы бир ооздон ушундай жыйынтыкка келген: Алла Таала пендени дагы, пенделердин кылган ишин дагы жаратат деп жыйынтыкка токтолгон. Демек, бизди дагы жараткан, биздин ар бир кыймыл аракетибизди жаратып аткан бул Алла Таала деп ишенебиз. Анткени эмнеге дегенде, тарыхта ошондой бир муътазилалар деген бир коом өткөн. Билесиздер, 73-кө бөлүнгөн дейт го. Шиялар бар, равафиздер бар, муътазилалар бар, кадариялар бар, муржиялар бар. Нечен деген адашкан ахлу сүннөт вал жамаат жолунан. Биз ахлу сүннөт вал жамаат жолундабыз. Биздин жолдон адашып кеткен фиркалар бар, мазхабтар болгон өзүнчө. Мына ошол адашып кеткен мазхабтардын бирөөсү муътазила деген бир агым болгон. Ошол муътазилалардын көз карашында пенде өзүнүн ишин өзү жарата алат. Кудай жаратпайт, пенде жаратат деген бир туура эмес, бир Кудайга шерик кошкон бир мааниде бир сөздү айтылган. Бул чоң адашуу болуп эсептелет да. Ошондуктан бул жерде айтып атат: жок, биздин акыйдабыз андай эмес. Биздин акыйдабыз Алла бизди дагы, биздин жасаган ар бир жасап аткан ишибизди Алла жаратат деп ишенебиз дейт. Кама анна халикун ли а'малихим. Кама кала Таала: А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Vallahu halaqakum ve ma ta'malun. Allah Taala силерди жана силердин кылган иш аракеттериңерди жаратты деп Соффат сүрөсүнүн 96-аятында айтты дейт. Демек, бизди да жараткан Алла деп ишенебиз. Жана биздин ар бир кыймылып аткан кыймыл аракетибиз, сүйлөгөн сөзүбүздүн бардыгы Аллахтын жаратуусу менен болот. Демек, пендеден жаратуу, Алладан жаратуу, пендеден кесип деп айтылат да, урматтуу мусулмандар. Алла жаратат.
Pende kesip kılat. Kesip degендин маанisi ошол пенде bir ишти кылууга бир аз далалат кылат дагы Аллах таала ошол нерсени жаратат дейт. Эгерде Аллах жаратпаса, пенде миң жерде далалат кылса деле ал нерсе ишке ашпай калат деген маанida. Кыскасы, бул жерде акыйдага тереңдеп киргенде түшүнбөсө бир аз сиздер үчүн татаалыраак болушу мүмкүн. Негизгиси Алла бизди дагы, биздин сүйлөгөн сөзүбүздү дагы, колубуздун кыймыл аракетин дагы, ар бир бизди, биздин ар бир жасаган ишибизди Алла жаратат деп ишенебиз. Андан кийинки ишеним ва аннал халqa kulluhum yamutuna bi ajalihim. Жанадагы биздин ишенимде ошондой, не бүтүндөй махлуктар ар киминин өзүнүн ажалы жеткенде өлөт. Эч ким ажалынан мурун өлбөйт. Демек ажал деген нерсе бар. Ажал деген өзү убакыт деген сөз да. Ал эми шариаттагы мааниси ажал дегендин ар кимдин өзүнө өмүр жашоосунда коюлган, качан бул жашоодогу өмүр күнү бүтө турган бир чекти бул ажал деп атабыз да. Демек ажал деген сөздүн өзүнүн мааниси убакыт деген эле мааниси, сөзмө-сөз котормосу. Бирок шариаттагы мааниси ар бир адамга берилген, Аллах берген 60 жылбы, 70 жылбы, 80 жылбы, 100 жылбы, ошол ар кимдин өмүр тагдыры буйруган, канча ушул дүйнөдө жашайт деп Кудайым бешенесин жазган болчу болсо, ошол ажал болду. Демек, ар бир өлгөн адам өзүнүн ажалы менен өлөт. Ажалы жетпестен туруп өлбөйт. Ал мага десе ит куш жеп кетеби, мага десе авариядан өлөбү, мага десе өрттөнүп өлөбү, ажалынан бежал кетти деп айтылбайт. Демек, бүт бардыгы төшөктө жатып өлөбү, шейит болуп өлөбү, суугагы өлөбү, эмне болуп өлөт. Кандай болуп өлбөсүн, өзүнүн ажалы менен өлдү дейбиз да. Анткени неге дегенде, ошол Аллах таала ошол нерсени, ажал ошол нерсени буйруган, андан адам баласы качып кутулбайт. Бул туурасында баягы кыссалар бар эмеспи? Бир кыссада ошондой дейт да, Азрати Азраил алейхиссалам, бул кыссада Азраил алейхиссалам бул Малакул Маут деп келет. Кээ бир алымдар ошо Малакул Мауттун аты Азраил деген периште экенин айтат. Анткени биз билебиз, бала кезде билесиздер, ошентип окуткан 4 периште бар деп окуткан. Мен бала кезде айылда жүргөндө атамдар ушинтип айтат эле, 4 периште бар деп. Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил деп. Жабраил периште пайгамбарларга вахийни алып түшкөн периштелер, булар Жабраил периште. Микаил алейхиссалам уфал мудаббирати амро дейт Аллах таала Куранда. Бул дүйнөдөгү бүт бардык иретти, жамгырды жаадырып, булутту кетирип, булуттап келип, карды жаадырып, жазды, күздү келтирип турган ушул ааламдагы кубулуштарды башкарып турган периште бар. Ал Микаил алейхиссалам. Аламда ошон үчүн фал мудаббирати амро дегенде ошол жерде баягы периштелерди айткан дейт да тафсирде. Демек бул ааламдагы Алланын өкүмү менен, Алланын буйругу менен бул ааламды башкарып турган периштелер ошол Микаил алейхиссалам. Андан үчүнчүсү болсо Исрафил алейхиссалам. Исрафил алейхиссаламдын баягы кернейи болот, кыямат болгондо ошол кернейди тартат. Кернейди тартат дагы, кернейи ошол мүйүз сымал болот дейт. Өгүздүн мүйүзү сымал болот дагы, анан жанагынтип туруп чоң оттон болот дейт. Анан ошол кернейди тартканда, анан бүтүндөй махлуктардын жаны чыгат дагы, ошол кернейде сурнайда, кыяматта сурнай тартылат дейбиз го, кыргызча керней. Ошол керней тартылганда ошол суурда, Исрафил алейхиссалам тарткан суурда, суур ошол мүйүз сымал болот экен дагы, ошол жерде жер бетинде канча адам баласы жаралган болсо ошончо тешик болот дейт экен да. Демек адамдардан чыккан рух ошол тешикке барып өзүнүн местасы болот экен, ар бир рухтун ошол жерге барып жайгашат экен. Кийин кайра кыяматта экинчи жолу сурнай тартканда ошол жерден чыгып келип денесине кирип, анан кайрадан жаралып турабыз. Ошон үчүн биз баягы ыймандагы 7 нерсеге ыйман келтирүү дегенде акыркысы ошол вал баъси ба'дал маут, өлгөндөн кийинки кайра тирилүүгө ишенүү биздин мойнубуздагы бир парздын бирөөсү болуп эсептелет. Кимде ким өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбей турган болчу болсо, анда бул адамдын ыйманы кемтик болуп калат, ыйманында жарака болуп калат, залака болуп калат да. Ошондуктан өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө хак деп ишенет. Демек үчүнчү периште бул демек Исрафил алейхиссалам кыямат болгондо кернейди тартат. Кернейди тартканда куллу шайун халикун илля важха дейт. Жер бетиндеги бүтүндөй махлуктар өлүп жок болот. Бир гана
Allah'ın razılığı üçün жашалган амалдар дейт İmam Buxari tafsirlegende bu ayatты ne Allah'ın razılığı üçün жасалган амалдар жок болбойт дейт. Жанадагы Allah Taala кейбир өзгөчөлөп койгон бейиштеги хурл айндар, бейиштеги гылмандар, жанадагы бейиштин жана тозоктогу периштелер булар өлбөйт дейт да. Андан башка бүтүндөй Allah Taala өлөт деп жан чыгат деп өкүм берген бүтүндөй периштелердин бардыгы өлөт дагы. Кийин кайра экинчи сурнайды тартат Исрафил алейхиссалам. Эки сурнайдын арасын арбауна сана деген хадисте 40 жыл деген да. 40 жылда экинчи сурнай тартылганда адамдар ушу жерден кадимкидей өсүп чыгып, анан кийин бүт бардыгы баягы эниден туулма жылаңач болуп, анан махшар аянтына жөнөйбүз. Анан ошондо ишенебиз, таң калып пайгамбарыбыз айткан: "Я Расулалла" деген, "Кантип мындай болсун" деген. Аял эркек бири-биринен бири уялбайбы дегенде, ал учурда бири-бирин карап, бири-биринен уяла турган абал болбойт деген да. Анан ошол жерде махшар аянтына топтолобуз. Хашр деген өзү жам деген мааниде, топтоо деген мааниде да. Махшар аянтына кыяматта бүтүндөй адамзаты топтоло турган аянт болот. Ал жерде хадистерде келгендей жанагы 120 сап болот экен. 120 сап үммөттөр, бүт адам атадан баштап акыр заманда келген үммөткө жер бүт бары топтолот, 120 сап болот экен. Ошонун 80 сабы биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам үммөтү болот деген да. Ошон үчүн баягы силер үйлөнгүлө, көйгүлө, мен кыяматта үммөтүмдүн көбү менен сыймыктанам деген ошол. Демек, экинчи, үчүнчү периште ошол Исрафил алейхиссалам, төртүнчү периште бул Азраил алейхиссалам. Же болбосо арабча Малакул Маут деп көп китептерде Малакул Маут деп келет. Айз ибн Жамаа деген Шафи мазхабында чоң аалым өткөн. Ошол аалым айткан, ошол Малакул Маутту аалымдар Азраил деген периште бар деп атаган дейт. Демек ошол Азраил алейхиссалам бул жаналгыч периште. Кыскасы ушундай болот. Азраил алейхиссаламга Сулайман пайгамбардын учурунда бир окуя болот экен. Бул кысса да эми. Анан Азраил алейхиссалам менен Сулайман пайгамбар жолукканда бирөө Сулайман алейхиссаламдын мажлисинде отурат экен да. Анан Сулайман алейхиссалам ушу Палестина тарапта болгон да, азыркы Сирия, Палестина тарапта болгон. Жаналгыч периште баягы адамды көрүп таң калып карайт экен, өтүп кетет экен да. Анан Сулайман алейхиссалам сурайт экен: "Я Азраил" дейт экен. "Эмнеге сен мынча таңыркадың" десе, "Мен бул адамдын жанын баланча убакытта Индияда баланча деген жерде алышым керек эле. Бул биякта жүрөт го" деп таң калат экен да. Анан окуя болот, ортодон неметет дагы, Сулайман алейхиссаламдан баягы адам суранат дагы, "Мен ошол жака жеткиз" дейт дагы. Сулайман алейхиссалам жанагындай жанагынтип куштар баш ийген, жиндер баш ийген, жиндерди кызмат кылдырган, жанагынтип анан шамал менен учкан. Анан Сулайман алейхиссалам шамал менен учуруп туруп баягы кишини ошол жанагы Алла Тааладан өкүм келген ошол Индиянын баланча деген жеринде жанын аласың деген ошол жерге жеткирип койгон болот дагы. Анан Азраил алейхиссалам ошол жерде баягы кишинин жанын алат да. Демек бул деген сөз, ажал тагдыр каерден буйруса эч ким качып кутулбайт. Ажалдан эч кимиз качып кутула албайбыз. Асман жер Алланыкы. Асмандын ичи да, асмандын тышы да Алланыкы. Асмандын сыртына чыгып кете албайбыз. Асмандын ичинен деле ушул атмосферадан нары көздөй чыга албайсың. Нары көздөй чыксаң эле соодан бүттү өлөсүң, тоңуп каласың аба жетпей. Демек Алланын ошон үчүн жана хадисте келгендей, эгерде менден башка кудайым бар десең, анда менин асман жеримен чыгып кет да билгениңди жасай бер деген хадис кутси бар да. Бул деген сөз өтө бир катуу айтылган сөз да. Демек биз Аллага баш ийбей коюуга аргабыз жок. Эч кандай чарабыз жок. Аллага баш ийип жашашка биз милдеттүүбүз. Ошондон шарият бизден садыктыкты талап кылат. Шариатта садык деген, сыдык деген нерсе бар. Аббакыр Сыддык ошон үчүн сыдык болгон. Сыдык деген эмне десе, чынчылдык. Кандай чынчылдуулук десе, күйөөсү аялына кандай ишенимдүү болсо, биз дагы пайгамбарга, Аллахка, динде ошондой ишенимдүү болушубуз керек. Кээде бирөөлөр келип туруп бир байлыгы бар, же бийлиги бар бирөөлөр келип туруп бир нерсени сүйлөп койсо, кошомат кылып бербешибиз керек. Динибизди сатып бербешибиз керек. Эгерде бир акчасы бар адам же бийлиги бар адам бир аз келип туруп динди сындап койчу болсо, оппа деп ошол жака оттоп аттап кете турган болчу болсоң, анда сен диниңди саттың. Анда сен жанагы аялын сатып берген, күйөөүн сатып берген эркектен айырмасы, күйөөүн сатып берген аялдан айырмасы жок болот. Сен Кудайды сатып атасың да. Ошондуктан шариатта чыныгы мусулмандык сыпаты анын чынчылдыгында. Чынчылдык эмнеде? Кудайды, пайгамбарды, динди, шариатты эч качан эч бир учурда сатпашыбыз керек. Ошондой деңгээлге жете алдыкпы? Анда биз ыйманыбыз толук.
Мен ушул жерде көп айткам. Ушул мындан бери 10 чакты жыл мурун бир жерге барып калдык. Намаз окудук, 5 болду. Куда сөөк болуп барып калдык да, Куран окутуп, бир туугандар каза болуп, кудалар. Анан барып калсак, ушундай киши 20-30 киши намаз окудук. Бүт бары мен имам болуп намаз окуп, менин аркамда намаз окуду. Анан келип анан дасторконго отурдук, чоң үйгө, залга. 10-15-20 киши бар. Көпчүлүгү намаз окуду. Бир 20 киши болсо 15и намаз окуду. Анан ортодон бир шляпа кийген эле бир киши кирип келди да, анан кийин менин сакалым асылып келди. Сенин сакалың бар экен, анан силер жаштар ушундай болдуңар, андай болду. Иши кылып, мен деген атеистмин деп ушинтип тийишип кирди да. А мен башында баа улуураак киши экен, унчукпай отурдум. Отурсам таза койбоду. Анын этегинде жооп беришке мажбур болдум да. Анан ошол жерде таң калганым, ошол жерде ошол курактуу аксакалдар отурду. Бир ооз, ай, баланча, коям, бу жаш балдар Кудайдей ыклас кылып атыптыр. Не кыласың? Ыклас кылып атат, Кудай деген балдар жөнүнө койбойсуң деген сыяктуу сөз чыккан жок дагы, кайра ошол тарапка ооп кеткендер болду да. Бул деген сөз, эмне деген сөз? Бул деген сөз намаз окуп атат, анысына шүгүр. Бирок динге бирөө сөз айтса, ошолорго ооп кетип атат. Азыр бизде да ошондой. Кээ бир мусулмандар өзүн мусулманбыз деп ойлойт, бирок интернетте же телевизордо мусулмандарды, же молдолорду, же аалымдарды, же болбосо жалпы эле мешитке келип намаз окугандарды сындап атса, же жоолук салынгандар сындап атса, ошолорго аттап кетет да, ошолор менен биригип кетет да. Кайра тигилерди сындап келет. Андай болбошубуз керек туугандар. Ошондуктан динибизде чынчыл болойлу. Аялы күйөөсүнө кандай ишенимдүү болсо, динде да пайгамбар үчүн, Алла үчүн ошондой ишенимдүүлүктү бизден талап кылат да. Анан бул жерде айтат: "Ва аннал халqa kulluhum yamutuna bi ajalihim." Жанада биздин ишенимибиз ошондой экен, бул тарикат элинин ишеними ушундай дейт бул жерде. Ким өлбөсүн, бардыгы өз ажалы менен өлөт. Эч ким ажалынан мурда өлбөйт. Куранда да айтат: "Ла ястахируна саата ва ла ястакдимун." 1 мүнөттө, керек болсо 1 секундтагы ажалынан мурун өлбөйт, кийин да өлбөйт. Демек, ажал качан, канча күн, канча саат буйруган болчу болсо, ошондо гана, ошол саатта гана ажал бүтөт экен да. Wa anna ash-shirka wal ma'asi kulluha bi qada'in wa qadarin min ghayri an yakuna li ahadin 'ala Allahi hujjatun. Жанадагы ширк болобу, күнөөлөр болобу, бүт бардыгы Алланын кадайы кадары менен, Аллахтын тагдыры менен деп ишенебиз дейт да. Жанадагы андан кийинки ишеним: "Ва ла ярда ли ибадихил куфр вал ма'аси ва рида гайрил ирада." Андан кийин Алла Таала пенделердин капырлык жана күнөө иштерди жашоосуна ыраазы эмес, жасоосуна. Демек, бир адам бир күнөө иш кылса, же бир куфрлук иш кылса, капырлык иш кылса, динден чыга турган, же болбосо бир күнөө иш кылса, Алла Таала ошол пенделердин күнөө кылганына ыраазы эмес. Бирок Аллахтын каалоосу менен болот. Бул аламдагы жакшы амалдагы, жаман амалдагы Аллахтын каалоосу менен болот. Анткени Аллах күнөөнүн болушун каалабаса, жер бетинде күнөө токтоп калат. Жер бетинде билесиздерби, сооп амалга караганда күнөөлөр ушунчалык көп. Азыр эле мына биз ушул жерде 15-20 мүнөт отуруп, 15-20 мүнөттө дүйнөдө канчалаган адамдарды зулумдук менен зордуктап атат. Канчалаган адамдарды зулумдук менен атып салып атат. Канчалаган адамдарды өлтүрүп салып атат. Канчалаган адамдар зулумдук кылып атат. Канчалаган адамдар арак ичип атат. Канчалаган адамдар киши өлтүрүп атат. Канчалаган адамдар зына кылып атат. А бирок ошол күнөө кылгандардын арасына салыштырмалуу сооп амал кылгандар аз эле. Бул кара өгүз болсо, бир бармак басым жерде ак түгү болсо, ошондой эле болуп калабыз. Алла жолунда бул сооп амал кылгандар өтө аз да. Мусулманбыз дейбиз, 1,5 миллиард жер бетинде мусулман бар дейбиз, бирок 1,5 миллиардтын деле чындап мындай качествого карай турган болчу болсо, 1,5 миллиардтын ичинен мына биз Кыргызстандын 90% мусулман дейбиз. Бирок 90% ичинде эмнелер болуп атат? Жашоону көрүп атабыз. Алдамайлар, тономойлор, өлтүрмөйлөр, башка кылмай, бири-бирин сабамай, арак ичмей, тиги зына кылмай, урлук кылмай, эмне деген урлуу? Баары эле мусулманбыз да биз. Бирок ушул күнөөнүн бар. Демек, күнөө иш көп болобу, же сооп иш көп болобу десе, албетте бул мындай реалдуу жашоону карап көрсөк, соопко караганда күнөө көп болуп атат. Демек, күнөө иш дагы сооп иш да Аллахтын каалоосу менен болот. Бирок Алла Таала сооп ишке, күнөө ишке буйрубайт, күнөө ишке ыраазы дагы эмес. Кыяматта сага ыктыяр берип койгон, сооп иш кылсаң, соогуңду аласың, күнөө иш кылсаң, кыяматта жазаңды аласың. Сага ыктыяр берген, эки колуңду бош койгон,
нар жагында сенде ыктыяр деген нерсе бар. Сен өзүң тандап туруп каласың да ошого жараша жазаңды алышың мүмкүн да. Ошондуктан мынагул жерде биздин акыйда ушундай экен. Алла Таала күнөө иштерге же капырлык иштерге ыраазы эмес. Бирок бул ааламдагы болуп аткан капырлык иштер да, күнөө иштер да Аллахтын каалоосу менен болот дейбиз. Анткени эгерде Алла каалабаганда эч ким эч качан эч кандай күнөө кылмак эмес. Бирок азыр эле көчөдөн күнөө кылып келдик го. Жана асырда күнөө кылдык го. Жана бешимде күнөө кылдык го. Бир арам нерсени тиктедиң го. Бирөөнү сөгүп тилдедиң го. Бирөөнү гыйбат кылып ушактадың го. Күнөө да. Мындай катуу күнөөлөрдү жөн эле коелу. Майда чүйдө күнөөлөр толтур. Ошон үчүн 5 убакыт намаз, бешимдеги намаз, асырдагы намаз, бешимдеги асырга жерки аралыктагы кетирген кичине күнөөлөрүңдү жуат. Асыр шамды окуганда асырдан кийинки шамга жерки аралыкта кетирип койгон ката кемчиликтериңди жуат. Бирок чоң күнөөлөрдү жуубайт. Демек кичине күнөөлөр намаз менен жуулат, даарат менен жуулат. Ошон үчүн Имам Азам рахматулла алейхин айткан сөзү бар экен. Даарат алганда адамдардын күнөөсүн агып атканын көрдүм деген да. Кудай Таала о керемет көзүн ачып койгон. Адамдардын даарат алып атканда биз үчүн жөн эле суу агып атат дааратканада. Бирок ошондой оолия заттар болгон, ошондой таква аалым заттар болгон адамдардын күнөөлөрү агып атканын көргөн да. Субханалла. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде даарат алсаң, акыркы тамчы тамганда ошо менен колуң менен кылган күнөөң агат дейт. Бетиңдеги, сакалыңдагы акыркы тамчы тамганда жүзүң менен кылган, көзүң менен кылган күнөөң агат дейт да. Бутуңду жууганда акыркы тамчы тамганда бутуң менен кылган кичине күнөөлөр агат дейт. Демек бул 5 убакыт намаз, даарат бул кичине күнөөлөрдүн жуулушуна себеп болот. Ал эми чоң күнөөлөр эмне менен жуулат десе, чоң күнөөлөр намаз менен, даарат менен жуулбайт. Чоң күнөөлөрдү жууа турган бир гана биздин курал бар. Ал курал тообо кылуу. Тообо кылуу дегенде чын жүрөктөн Кудайга кайтып, ошол күнөөдөн кайтып, экинчи ошол күнөөнү кылбайм деп Кудайдан кечирим сурап, өкүнүп, экинчи ошол күнөөгө кайтпайм деп чечим чыгаруу бул тообо болуп эсептелет да. Чоң күнөөнү только тообо менен гана биз жоя алабыз. Демек, бул жерде ошол болуп атат. Демек, күнөөлөр, чоң күнөөлөр жана куфур боло турган амалдардын бардыгына Алла ыраазы эмес. Бирок жер бетинде Алла ыраазы эмес болгон көп амалдар бар болуп атат. Арак ичкенге Алла ыраазы эмес. Арак ичкенди Алла буйрубайт. Бирок арак ичип атат, Аллахтын каалоосу менен болуп атат. Алла каалабаса эч ким киши өлтүрө алмак эмес. Алла каалабаса эч ким арак иче алмак эмес. Демек, бул ааламда пендеге ыктыяр берген, пенде каалаган нерсени Алла Таала ошону жасоого мүмкүнчүлүк берип коет. Ошондуктан бул не дейт? Пенде бир күнөө ишти кылам деп туруп, ошол күнөө ишти кыла турган болчу болсо, ошого Алла Таала күнөө ишти жасоого мүмкүнчүлүк берген болчу болсо, бул Аллахтын ал пендени кордогону дейт да. Сен кордук өзүңдүн башыңды өзүң кордукка тыгып атасың да. Эгерде ким бир сооп иш кылам десе, ошол сооп ишке Алла Таала жасоого мүмкүнчүлүк берсе, бул Аллахтын тауфиги, Аллахтын ийгилиги. Аллах сага ийгилик берип атат. Карасаң, сен күнүгө тахажжуд окуйм дейсиң, 1 айдан бери окуй албайсың. Демек Алла Таала сага тауфик берип атат. Эми сен 10 күнөн бери тахажжуд окуйм десең, 10 күнөн бери тахажжудду каза кылбай окуп атасың. Бул Аллахтын тауфиги, Аллахым сени жакшы көрүп, Алла сага ошол ийгилик берип атат ошого. Шүгүр деш керек мындай нерсеге. Варридо гайрул ирада. Ал эми каалоо башка, ыраазы болуу башка дейт. Мындай да, бизде ушундай да, Аллахтын каалоосу менен, мисалы үчүн арак ичүү Алланын каалоосу менен болот десе, койчу дейсиң да. Кантип Алла Таала арак ичкенди кааласын дейсиң. Кээде сен деле ушундай да. Сен өзү бир нерсеге ыраазы эмессиң, бирок ошону кээде каалайсың да. Каалабаска мажбурсуң. Ошондой учурлар болот. Бул ыраазы болуу башка бир нерсеге, анан ошону каалоо башка. Кээде мисалы үчүн сен мисалы үчүн кызыңды деп коелу. Кызыңды бирөөгө берүүгө ыраазы эмессиң. Бирок айла жок каалайсың да. Кээде ошондой учурлар болуп калат. Же болбосо балаңды тетиги кызды алып бергенге ыраазы эмессиң, бирок айла жок каалашка мажбурсуң. Анткени кээ бир учурда сен мажбур болуп калган учур болот. Турмушта ар кандай кырдаал болот, ар кандай ситуация болот да. Ошондуктан бул ыраазы болуу башка, каалоо башка нерсе дейт да. Демек, Алла Таала күнөөгө эч качан ыраазы эмес, күнөө иштерди каалабайт. Күнөө ишке эч качан ыраазы эмес, бирок кээде күнөө ишти каалайт, кээде сооп ишти каалайт.
Демек ааламда каалаган гана нерсе болот. Сенден соо ишти кааласа, ошол соо ишти кыласың. Эгерде сенден бир күнөө ишти Аллах Таала кылышыңды каалабаса, сен өмүр бою кыла албайсың. Мына 5 жылдан бери, 6 жылдан бери кээ бир күнөөнү кылам деп жүрөсүң, бирок кыла албай атасың. Эмнеге? Сен каалаган менен Алла каалаган жок. Сени менен Алланын каалоосу төп келгенде ошол нерсе ишке ашат. Алланын каалоосу келбесе, сен 1000 кааласаң, 10 жыл кааласаң, өмүр бою кааласаң да ошол күнөөнү кыла албайсың. Анткени Алла каалабаган нерсе болбойт. Ал эми жер бетинде кайсы күнөө болуп атабы? Демек Алла каалагандык үчүн болуп атат. Бирок Аллах Таалага ыраазы эмес, ага буйрубайт, аны жакшы көрбөйт. Имам Азам рахматуллахи алейхи ошентип айткан. Мына бул жерде ошол нерсени айтып атат. Ва ярауна салата халфа кулли баррин ва фажирин. Жана дагы бул тарикат жолунда жүргөн, сопулук жолунда жүргөн, таквалык жолдо жүргөн мусулмандар ишениминде булар таква адамдын дагы, күнөөкөр адамдын дагы аркасында намаз окуса дурус деп билет. Биздин акыйдабыз ошондой туугандар. Биздин акыйда боюнча ахлус сүннат вал жамаат, матуриди, ашари акыйдасында тең таква адамдын аркасында туруп намаз окусаң албетте жакшы. Бирок бир күнөөкөр адамдын аркасында туруп намаз окуса жайызбы десе жайыз. Намазың дурус. Бирок таква адамдын аркасында туруп окусаң соо көбүрөөк болот. Бул эмнеге муну айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте дейт: "Соллу халфа кулли баррин ва фажирин." Таква адам болобу, күнөөкөр адам болобу аркасында туруп намаз окусаңар болот деди. Соллу аля кулли баррин ва фажир. Жана таква адам болобу, күнөөкөр адам болобу өлүп калса жаназасын окугула деди. Ва жахиду ма кулли баррин ва фажирин. Жана таква адам менен дагы, күнөөкөр адам менен дагы Кудай жолунда жихадка чыгышка туура келип калса чыгып бергиле деди. Демек кээде бизде ушундай жана хадис бар да. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Senin тамагыңды жебесин бир гана таквалар жесин деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Демек, сен үйүңө тамакка чакырып тамак берсең бирөөлөргө, Кудайдан корккон таква деген адамдарга тамак берсең соо көп болот. Бирок бир адам мусулман, тамеки чегет, арак ичип коет анча-мынча. Бирок өзү мусулманмын дейт. Ал адамга соопчулук деп тамак берсең өтөбү десе, өтөт. Соопчулук кылдың эсепте болот. Бирок таква адамга бергениңдин соо көбүрөөк деген мааниде да. Бул жерде да ошондой. Анткени неге дегенде ошондой бир көз караштар бар да. Күнөө кылды, ал адамдын аркасында намаз окуган болбойт деген көз караштар бар. Жок, бизде андай эмес. Бизде ахлу сүннат вал жамаат акыйдабызда бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Күнөөкөр эмес эч ким жок. Демек, таква адамдын аркасында намаз окусак жакшы болот, бирок күнөөкөр адам болсо деле анын аркасында намаз окуса, намаз мойнундан сакыт болуп, намаздан кутулабы десе, ооба, албетте намаз мойнундан кутулду. Бирок таква адамдын аркасында окуса жакшы болот деген сөз. Демек, бул хадистин өзүндө дейт, ушул хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпадыбы? Күнөөкөр адам болобу, жакшы адам болобу, таква адам болобу, алардын аркасында намаз окуй берсеңер болот деген хадистин өзүндө далил туруп атат. Ала аннал аси лайса мин ахли куфр вал куфран. Демек, күнөөкөр адамдар булар капыр болуп эсептелбейт дейт. Мисалы үчүн бир адам турмушта ошондой болгон да, тарыхта илгери халифалар болгон. Мусулман падышалар болгон да. Анан негизи жума намаз, айт намаздарды халифалар өткөрүш керек. Негизи шариаттын талабы боюнча жума намаздарды, айт намаздарды падышалар өткөрүш керек да. Шарият ошону талап кылат. Ал эми же болсо падышанын атайын дайындалган адамдары, мисалы үчүн бизде муфтилер, казылар бул падыша тараптан, өкмөт тараптан дайындалып атат да. Атайын дайындалган наиб катары ошолор өткөрүш керек. Өзү негизи пайгамбарыбыздын мураскерлери болгон ошол өкмөт башчылары өздөрү окутуш керек эле. Ислам тарыхын карап көрсөк, көптөгөн кылымдарда мусулман падышалар болгондагы, бирок мусулман падышалар кээде арак ичкендер болгон. Мусулман падыша арак ичкен, кишилерди зулумдук менен өлтүргөн, зулумдук менен түрмөгө тыккан, нечен деген аалымдарды түрмөгө тыккан, ошон үчүн Имам Азам түрмөдө яткан, ошон үчүн Имам Ахмад түрмөдө яткан, ошон үчүн Имам Саракчы түрмөдө яткан мына бизде эмеде өзгөндө. Демек, ошондой падышалар болуп келген экен. Бирок падыша ошол адам эми намазга өтсө, жума намазга келди, падыша катары өтүп атат. Болобу десе, биздин акыйда боюнча болот. Ошон үчүн биздин акыйдада падыша зулумдук кылса дагы
ошол зулумдук кылган падышага баш ийүү биздин акыйдабызда, Матуриди акыйдасында да, Ашари акыйдасында да важип. Анткени зулум болсо дагы падышанын турганы жакшы экен да. Эгерде падыша жок болсочу, адамдар бири-бирин тытып жеп коет экен. Бул биздин өзүнүн практикалык жашоодо бир эмес 2-3 жолу көрдүк. Мына биринчи жолу президент кетти, экинчи жолу президентти кетирдик. Туурабы, Кыргызстанда ушундай окуялар болду. Биринчи жолу болгондой канчалаган адамдар эптеп оокатын эптеп болгон бир $3000, $4000 таап эптеп бир аз бир киоск ачып, магазин ачкандар берилип калды го. Күрсүйгөн мас балдар келди да талкалап магазин тонуп алып кетип калды. Далай адамдар ак мээнет менен топтогон акчасы байлыгынан ажырап калды да. А шариатта мындай, биздин тилде мародерство деп атпайбы? Арабтын тилинде буну балтажы деп коет. Балтажы деген балта деген кадимки эле балта. Балтажы дегени балтачы деген эле сөз да. Балталап, талкалап баарын талап тоногон адам. Бул шариатта бул күнөөкөр болот. Демек кайсыл жерде, кайсыл эмеде падышанын күчү кеткен учурда ошондой башаламандык башталат экен да. Ошон үчүн аалымдар айтат, зулум болсо дагы күчтүү бийликтин турганы жакшы дейт да. Бийлик болгон жерде мейли зулумдук болушу мүмкүн кайсы бир деңгээлде, бирок жалпы элге тартип болот экен да. Ошондуктан биздин акыйдабыз боюнча жакшы адам болобу, күнөөкөр адам болобу, такыба адам болобу, фасык адам болобу, ал адамга каза болсо намазын окуйбуз, жаназасын, ал адам кокус имамга өтүп калса, ал адамдын аркасында туруп намаз окуса жайызбы десе, намаз жайыз, биз моюнубуздагы парз милдетибизден кутулдук болуп ишенебиз. Мына бул биздин акыйдабыз мына ушундай болуш керек экен дейт да. Анан маселени дагы бир кайталап коюңуз. Арабчасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат. Мейли азыр айтып коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат. Бул хадисте ар бир такыба адамдын дагы, фасык адамдын да аркасында намаз окусаңар болот деди. Соллу деген, окугула деген буйрук этишмем айтып атат. Анан кийин, я Соллу халфа кулли баррин ва фажирин. Ва соллу аля кулли баррин ва фажирин. Ва жахиду ма кулли баррин ва фажирин дейт. Имам Байхақи деген хадис алымы болгон. Ошол Имам Байхақи өзүнүн хадис китебинде риваят кылып атат бул хадисти. Такыба адам болобу, фасык адам болобу, ал адамдын аркасында намаз окуса дурус болуп эсептелет. Эгерде кимде ким бир адам фасык адамдын аркасында намаз окуш дурус эмес деген эйтикатта болсо, ишенимде болсо, ал адам биздин ахли сүннөт вал жамаат акыйдасынан адашкан акыйдада болуп эсептелет туугандар. Ошондуктан биздин акыйдабызда тарыхта ошондой жана тарыхта көптөгөн падышалар өткөн. Не болгон? Алар ушундай болгон, арак ичип алган учурлар болгон, падыша болгон. Бирок бийлик катары жума күнү келгенде соолугуп келип туруп жума намазга өтүшү мүмкүн болгон. Эмне болот десе, элдин намазы эмне болду десе, элдин аркасында такыбалар болгон, нечен аалымдар болгон, оолиялар болгон. Намаз эмне болот десе, моюндан кутулду. Бирок падышанын такыба болуп, падышанын Кудайдан коркуп, падыша такыбалык менен намаз окуса, албетте ал гүл үстүнө гүл болот. Бирок эгерде тигиндей болуп окуса, ал мусулман эмес. Ал мусулман эмес, ал капыр эмес, ал мусулман болуп эсептелет дейт да. Демек мындай дейт. Фихи ушул хадистин өзүндө дилалатун далил болуп туруп атат. Ала аннал аси күнөөкөр адамдар, ошо күнөө кылган адамдар, лейса мин ахлил куфр, алар капыр эмес. Ошондуктан бизде мусулман бар, мушрик бар, фасык бар. Мусулман адам, момун адам. Бул 5 убак намазды мути' деп коебуз. 5 убак намазын калтырбаган, 30 күндүк орозосун калтырбаган, Кудайдын өкүмдөрүн калтырбастан аткарган адамдар булар мути' болот. Экинчилер мушриктер. Булар жанагындай Аллага ширк кошуп, динге каршы иштерди кылганда, же болбосо мунафыктар. Үчүнчү ортодогу адамдар болот, булар фасык. Фасык дегени өзүн мусулманмын деп эсептейт, бирок шариатты толугу менен аткара албайт. Мисалы үчүн мусулманмын деп эсептейт, 20 жылдан бери намаз окуй албай жүрөт. Бирок күнүгө кечинде жатарда тобо кылып, ла иляха иллаллаху Мухаммаду расулун айтып жатат. Күнүгө кечинде тобо кылат, ey Алла, Кудайым өзүң кечир. Кечинде этип алып бала чакама тынччылык берсең экен, ла иляха иллаллаху Мухаммаду расулун айтып жатат күнүгө кечинде. Бирок 20 жылдан бери намаз окуй албай жатат. Анча-мынча кылт ettирип коет. Тамекиден болсо күнүгө бир пачканы чегет. Буну биз мусулман деп айтабызбы же капыр деп айтабыз десе, бул мусулман адам.
бирок намаз окубай жүргөндүгү үчүн, орозо тутпай жүргөндүгү үчүн бул күнөөкөр болуп эсептелет. Чоң күнөөкөр болуп эсептелет. Жөн эле күнөөкөр эмес. Мунун үчүн тооба кылыш керек, Кудайдан коркуш керек. Ыйлап тооба кылганга татыктуу нерсе. Бирок капыр эмес. Эгерде биз намаз окубаган адам эле, орозо тутпаган адам эле капыр дей турган болсо, анда могул жерде 20 кишиден башка эч ким калбайт. Бүт баары капыр болот. Сенин атаң да капыр, апаң да капыр, чоң энең да капыр болгон, чоң атаң да капыр болгон, акаң да капыр, үкаң да капыр, бүт баары капыр болгон. Жок, андай эмес. Биздин акыйдабызда Матуриди жана Ашари акыйдасында күнөөкөр адамдар булар фасык деп. Мына бул жакта да азыр келет иншалла. Кененирээк айтып берет аны. Окуй берейли. Андан кийин демек ошондуктан биздин акыйда боюнча жакшы адам болобу, жаман адам болобу, такыба адам болобу, күнөөкөр адам болобу, кокус намазга өтүп калса эмне болот десе, намаз дурус болуп эсептелет. Намазды кайра аркасынан кайталап окуштун кереги жок. Эгерде ошо кырааты жайында болгон болчу. Андан кийин ولا يشهدون لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به. Жана биздин акыйдабыз ушундай дейт. Bir adam bir сооп иш кылып койсо, "О болду, сен бейишке кире турган амал кылдың" деп айтпайбыз. Бизде азыр ушундай да. Бирөө мечит куруп койсо ушинтип акчалуу да, анан кошомат кылып баштайбыз. "О болду, сен бейишке кире турган амал кылдың." Эми туура Алла кабыл кылсын. Бирок эч кимге биз күбөлүк бербейбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге бейишке кирет деп күбөлүк берсе, ошол адамдарга күбөлүк беребиз. Башка эч бир адамга, ал алым болсун, ал олия болсун, ал тиги Кудай жолунда соопчулук жасаган миллиардер болсун, ага бул адам бейишке кирет деп айтпайбыз. Мага десе 100 мечит курсун. Кудай билет анын акыры эмне болуп өлөт. Кээ бир адамдар бар, өмүр бою арак ичип жүрүп, өлөрүнө 2 саат калганда тооба кылып жаннатка киргендер бар. Ошон үчүн арак ичкен мусулманды сен жекирбе. Тарыхта ошондой чоң-чоң олиялар өткөн, мас болуп темтеңдеп жүрүп, Алланын сөзүн жогору кылган үчүн Аллах Тааланы бүтүндөй адамзатынан жогору кылып койгон олиялар өткөн. Ошон үчүн кээ бир адамдар бар, тафсир жазган алымдар болгон, бирок өмүрүнүн этегинде адашып кеткен. Ошондуктан хидаят бул Алладан да. Сен илимиңе, сенин байлыгыңа, сенин кедейиңе же байыңа карабайт. Алла сени сүйсө, сен эң бактылуу адамсың. Сен кедей болсоң дагы, бирок сен эң бактылуу адамсың. Дүнүйө колуңда турса, мыжыгып турсаң дагы, бирок Аллах сени сүйбөсө, сен эң шордуу байкушсуң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эч качан бирөө бир жакшылыкты кылса, ошол адамды бейишке кириш важип болду деп айтпайбыз. Жакшыны үмүт кылабыз. Ошон үчүн ошондой бизде эреже бар. Ла нузакки алаллахи ахадан. Аллахтын атынан эч кимге биз күбөлүк өтпөйбүз. Бул мындай, бул андай деп туруп. Биз сыртына карап гана, мына 5 убакыт намаздан калбайт, Кудайга шүгүр жакшы болуш керек дейбиз. Бирок ичин бир Аллага тапшырабыз. Анткени адамдын ичин бир Алла билет. Кээ бир мунафыктар болгон, 20 жыл багымдат намазды биринчи сапта окуган мунафыктар болгон. 20 жылдан кийин бетин ачканда ыймансыз экендигин. 20 жыл мусулмандарда жашырып, ошол арам оюн ишке ашырыш үчүн мусулмандарды алдап жүргөндөр болгон. Ошондой экен. Кээде кээ бирөөлөрдүн максаты жаман болот экенде, бирок ошол максаты ишке ашыш үчүн 20 жыл элестет багымдатта биринчи сапта туруп окуган мунафыктар болгон. Ошондуктан bir adam bir сооптуу амалды кылса, о болду, сен бейишке киресиң, сага бейиш важип деп эч качан гарантия бербейбиз. Үмүт кылабыз, Алла Таала кабыл кылсын деп жакшы дуаларды кылабыз, Алладан үмүт кылабыз. Анан жакшы амал кылса эле, болду, мен жакшы амалды кылдым, кыйраттым деп өзүнө уверен болуп калуу дагы адамды талкалайт, адамдын ыйманын талкалайт. Бизде көпчүлүк учурда бул нафсибиздин жамандыгы болуп атат да. Нафсибиз чийки, нафсибиз али биздики жамандыкка буйруй турган нафсинин түрлөрү го, нафс аммара бису, жамандыкка буйруй турган нафс болот дагы. Ал нафс ушундай да, бир аз сага жакшылык кылдыртат, 1 сом садака бересиң дагы, 1 ай дердеңдеп мактанып жүрөсүң. Сен 1000 сомду садака кылганыңа караба. Сен ошол 1000 сомду Алла кабыл кылдыбы, кылбады ошого кара. Алла кабыл кылбай койсо, сен мактанган менен бес толкан, эч кандай пайдасы жок. Ошон үчүн ногул алым олиялар 1000 сом садака кылса, 1 ай аркасынан истигфар айткан экен. Астагфирулла, Кудайым өзүнө кечире көр, Кудайым өзүнө кечире көр деп. Ошон үчүн алымдар, чыныгы таква адамдар ошондой болот экен да. Күнөөңдү кандай жашырасың? Бир күнөөң бар,
Ayalың bilip қалса өлдің. Балаң біліп қалса өлдің. Ата-енең біліп қалсачы, айылға тұра албайсың, айылдан көшіп кетіш керек болады. Сенің бір күнөөң бар, ал күнөөңді білсе, айылыңнан шығып кетішің керек болады. Бишкекке деле батпай қаласың. Қазақстанға, же Өзбекстанға, Тажикстанға кетішің керек болады да. Азыр. Демек, сенің бір күнөөң бар да, ошондой күнөөң бар. Күнөөңді қандай жашыруunu кааласаң, билинбей калсын, Кудай билинбей калсын десең, соңыңды да ошондой жашырыш керек дейт да. Ошондой деңгээлге жетсе, сенин соогуң кабыл болуш ыктымалы бар. Анан 500 сом садака кылып коюп, антип 2 ай мактанып, айылдын баарына жар салып мактанып, мен баланчага 500 сом садака кылдым деп мактанып, албай кушту элдин баарына улуу кичүүнүн астында уят карып. Анда ал кабыл болбойт анда. Анда ал берген 500 сомуң сенин пайдаңа эмес, зыяныңа, кыяматта сенин зыяныңа күбө болот. Ошондуктан Кудай жолунда жасалган ар бир амал, ошон үчүн кээ бир олий азаттар айткан экен. Кээ бирөөлөр үчүн амал эшиги ачык дейт экен. Амалды жасай берет, садакаларды кыла берет, намазды окуй берет, орозону кармай берет, мечитти кура берет. Амал эшиги ачык. Бирок кабыл эшиги жабык болушу мүмкүн дейт экен да. Амал эшиги ачык болгон менен кабыл эшиги жабык боло турган болчу болсо, бул катастрофа. Ошон үчүн Алладан сурайсыз: "Ey Аллахым, мен үчүн амал эшигин ач. Ey Аллахым, анын аркасынан кабыл эшигин ач." Аллах кабыл кылсын деш керек. Аллах кабыл кылбаса, сен кылган амалың бес сокур тыйынга татыбайт. Ошон үчүн кимде-ким бир жакшы ишти кылса, ал адамга бейишке барат деп биз эч кимге күбөлүк өтпөйбүз. Wala yashhaduna alayhi bin nari li kabiratin atabiha. Жанадагы бир адам бир чоң күнөө кылып койсо, киши өлтүрүп койду, зына кылып койду, арак ичип койду. Болду, мына кыл тозакка барат деп кесе түрдө айта албайбыз. Анткени кимдин тозокко барарын, кимдин бейишке барарын бир Алла билет, туугандар. Бир күнөө иш кылып койсо эле, а мүмкүн ошол күнөө ошонун аркасынан Аллах Таалага тобо кылып, ошонун аркасынан Алла жолуна түшөт. Сен каяктан билесиң? Кээде адамдар ошондой. Бир күнөө ишти кылат дагы, ошол күнөөгө өкүнүп турган бүт баарын таштайт да, ошол кылган күнөөсү жакшылыкка себеп болот. А кээде тетиринче сенин бир кылган жакшы амалың сенин айнып кетишиңе себеп болот. Сен жөн мактанып, дердеңдеп, айылдын баарына мактанып, мен мындай соо иш кылганда, андай соо иш кылганда деп айылдын баарына мактанып чыгасың. А соогуңдун баары күйдү. Куранда Аллах Таала айтат: "Вала тубтилу садакатикум бил манни вал аза." Бакара сүрөсүндө. Кылган садакаңарды, жакшылыгыңарды милдет кылып күйгүзүп албагыла дейт. Кылган жакшылыгыңды милдет кылдыңбы бирөөгө? Алла үчүн деп. Болду, ал соого күйүп кетет экен. Андан кийин ва яраунал хилафата фи Курайшин. Жанадагы халифалык маселесине келгенде, мусулмандарда бир падыша болуш керек дейт. Мына ошол акыйда китептерде келет, ошол халифа Курайштардан болуш керек дейт да. Эми бул жерде хадисте келген, хадис хабар ахат дейт. Демек ошол Курайштардан болсо абзел. Демек мусулмандардын бир жетекчиси боло турган болчу болсо, ошол Курайш урусунан болсо, албетте жакшыраак. Эми башкалардан болсо, эми Алла эмеге жараша кете берет. Негизгиси мусулмандарда бир падыша болуш керек, падыша Курайштан болуш керек деген биз да чамбайбыз дейт. Демек акыйданын бардыгында ушул нерсе айтылган. Демек булардын акыйдасы, бул сопулардын же тарикатчылардын акыйдасы биздин Матуриди Ашари акыйдасына каршы келген бир жат келген акыйда эмес, тетиринче ошол эле акыйданы кубаттаган, бекемдеген көз караш экен. Андан кийин лайса ля ахадин муназаатун фиха ва ла ярауна ал-хуруж ала ал-вулати ва ин кану залама. Жанагы айтылган маселе падышаларга каршы чыгуу дурус эмес дейт. Эгерде падыша, мусулман падышасы зулум болгон болчу болсо дагы, эгерде зулумдук кылып, фасыктык кылып, жахил болгон болчу болсо дагы, аларга баш ийүү мусулмандардын моюндагы милдет. Анткени Ниса сүрөсүнүн 59-аятында айтып атат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману, эй имандуулар, атиюллах, Аллахка баш ийгиле. Ва атиюр расул, пайгамбарга баш ийгиле. Ва улил амри минкум, жана жетекчилерге баш ийгиле деди. Демек ошол жерде Аллах Таала баш ийгиле деди. Демек падышаларга, бийликке алар күнөөкөр болсо дагы, алар намаз окубаса дагы, бирок аларга баш ийүү экен биздин моюнубуздагы милдет экен. ويؤمنون بالكتب المنزلات والأنبياء والمرسلين. Жанадагы бул тарикат элинин акыйдасы ушундай, Алладан түшкөн китептердин баарына ыйман келтиребиз.
Tavratқа иман келтіребіз, Забурға иман келтіребіз, Инжилге иман келтіребіз. Иман келтіребіз дегенде чынтап ошол китептер, ошол учурундағы Дауд алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса пайғамбарларға берілген китептер хак деп ишенебиз. Жана Куранга иман келтіребіз. Бирок акыркы заманда чыныгы акыркы замандын китеби катары бул Куран китеп менен амал кылабыз. Тиги китептерге азыр амал кылынбайт, бирок ошол учурунда пайгамбарга түшкөн хак шарият болгон деп ишенебиз. Биз билип эле жүргөн акыйда. Ва аннахум афдалул башари. Жанадагы пайгамбарлар адам затынын ичинен чыккан эң өзгөчөлөрү деп ишенебиз. Карасаңыздар, субханалла, бул пайгамбарлар ушундай экен да, пайгамбарлык ушундай нерсе экен. Кимде Аллах Таала пайгамбар кыла турган болчу болсо, ал дүйнө акыретте пайгамбар бойдон калат экен. Дүйнөдө адам баласы берген нерсе алынат экен да. Депутат болсоң, эртең депутаттан түшөсүң. Президент болсоң, эртең президенттен түшөсүң. Муфти болсоң, эртең муфтиден түшөсүң. Бул замандагы, бул жашоодогу берилген нерселер убактылуу экен. Бирок Аллах Таала кимди пайгамбар деп тандай турган болчу болсо, ал адам затынын эң асылын тандайт экен дагы, ал асыл заттар дүйнө акыретте пайгамбар бойдон калат. Дүйнө акыретте Аллахтын өзгөчө кулдары болуп эсептелет. Ошондуктан пайгамбарлардын бардыгын биз ишенебиз. Алардын бардыгы абдалул башар, адам затынын эң асылдары болгон деп этикад кылабыз. Эч бир пайгамбарга тил тийгизбейбиз. Биз Мухаммед пайгамбардын үммөтүбүз дейбиз. Бирок ошол эле кезде Мухаммед пайгамбарга жери Адам атадан бери Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга жери канча 100 миң деген пайгамбарлар келген болчу болсо, бүт бардыгы адам затынын асылдары болгон дейбиз. Эч кимисине тил тийгизбейбиз. Менин пайгамбар Мухаммед деп Иса пайгамбарга же Муса пайгамбарга же Дауд пайгамбарга тил тийгизбейбиз. Алардын сый урматы баш үстүнө болот. Бирок биз өзүбүздүн пайгамбарыбыздын айтып келген шариятын карманып жашоого милдеттүүбүз. Мына ушундай ишенимде болушубуз керек. Ва анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям афдалухум мин ба'дихим. Жанада Мухаммед пайгамбар ушул пайгамбарлардын ичинен эң улуусу, эң даражасы улуусу деп ишенебиз. Ва анна Аллаха таала хатама бихил анбия. Жанадагы Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен пайгамбарлык түгөндү деп ишенебиз. Бул тарикатчылардын акыйдасы болот. Азыр Индияда Кадияниялар бар, билесиздер. Гулам Ахмад Кадияни деп, Ахмадия дегендер бар. Гулам Ахмад бул жанагы 3 динди бириктирип чыккан да. Мындайча караганда христиан, иудей, ислам динин бириктирип туруп ортодон бир дин чыгарып койгондой да. Анан алар ушундай, алардын ишениминде өздөрү мусулманбыз деп эсептешет дагы, алардын ишениминде Мухаммед пайгамбардан дагы ошо Гулам Ахмадды эң акыркы пайгамбар деп ишенишет. Бул адашуу. Ошон үчүн дүйнөдөгү мусулман аалымдары бул Ахмадилерге булар мусулман эмес деп өкүм берген. Алар дүйнөгө биз мусулманбыз деп жана Ахмад чай деген бизде сатылат го. Ошо Ахмад чай ошолордук экен да. Демек, дүйнө жүзүнө жар салып биз мусулманбыз десе дагы, шариаттын таразасы менен, шариаттын рамкасы менен карасак, алар мусулманчылыктан давно чыгып кеткен. Эмнеге дегенде алар эң акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дебейт. Гулам Ахмад да акыркы пайгамбар дейт. Жада калса ашынгандар ушунчалык деңгээлде ашынып кеткен. Жанагы Пенджаб бар го, Пенджаб деген индийский кино илгери биз көп көрчүк эле. Пенджаб деп. Ошо Пенджабтын бир 100 километр аралыкта бир шаар бар экен. Ошол жерден болгондо Гулам Ахмад деп. Мына ошол жерде бул жашап өткөндө кийин ушунчалык деңгээлде болгон, өзүн кудайлыкка көтөргөн да. Башында пайгамбар болгон, кийин этегенде мен кудаймын деп да чыккан. Бирок тилекке каршы ушул нерсени, ушул ишенимдегилер азыр жашап атат. Ушул ишенимдегилерди азыр биздин кыргыз бир туугандарда ошол көз карашты көтөрүп жүргөн бир туугандарыбыз бар да. Мухаммед пайгамбарды акыркы пайгамбар деп ишенбейт. Алар ошо Гулам Ахмадды акыркы пайгамбар деп ишенет. Кимдеки Мухаммед пайгамбарды акыркы пайгамбар дебесе, ошол Гулам Ахмадды акыркы пайгамбар десе, ал адам аалымдардын айтымында ал адам уже мусулман эмес. Өзүн мусулманмын деп эсептесе дагы. Мына биздин акыйдабыз ошондой дейт. Бул сопулардын тарикат элинин акыйдасы мына ушул экен. Демек, акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан башка пайгамбар келиши мүмкүн эмес. Тарыхта нечен деген пайгамбарлар чыккан экен, нечен деген имам Махдилер чыккан, башы кеткен экен да. Тарыхта ушундай экен да, имам Махди чыгат деп койсо, далайлар чыккан экен, жинди адамдар, мусулман, миллиарддаган мусулмандар бар экен, жиндилер да көп экен да ошончочу. Ана мусулман, ана бир күнү башына таш тиет даган келип, ана бир күн келип, мен имам Махдимин деп чыгат экен. Тарыхтачы мусулман падышалары нечен деген имам Махдилердин башына алган экен да. Таргаскан экен да. Токто дейт, тыйыл дейт, сен каяктагы мен айтып атасың дейт да, сен
O İmam Mahdi деген ал башка болот. Sen деген bir жөн эле бечарасың. Токтот десе болбойт. Анан этегинде жазага тарткан учурлар болгон да. Ошол сыяктуу нечен деген пайгамбарлар чыккан. Азыркы кезде да мына Борбордук мечитте бир-эки адамдар бар. Мен пайгамбармын, мага пайгамбарлык түштү деп кичине мындай психикалык жактан жабыркап калган байкелер келет. Эчтеке дей албайсың аларга. Болду, байке барыңыз, биз иш кылалы деп жанды койбойт, келип алып сени ишендирип берейин дейт да, молдалар. Эми аларга эмне дейсиң, алар байкуштар өзү психически бузулуп аткан болчусу, аң сезими айнып калганда. Демек эң акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ва анна афдалал башар мин ба'дихи Абу Бакр, сумма Умар, сумма Усман, сумма Али. Анан адамдардын эң абзели Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн ичинде эң биринчиси Абу Бакр Сыддык болуп эсептелет. Абу Бакр Сыддыктын жанагындай болгондо анын ыйманы, анын такыбалыгы ушунчалык күчтүү болгон. Ал адамдар мындай карасаң бир эле адам болот. Бардыгы бирдей эле, бир эле адамбыз. Бардыгыбыз бир Аллага ишенебиз, бир пайгамбарга ишенебиз. Бирок адамдын мыягындагы Кудайга болгон ыйманынын кубаты бирөөнүкү тоодой болот. Бирөөнүкү желдей болот. Даража болот да. Бу Абу Бакр Сыддыктык ошондой болгон. Абу Бакр Сыддыктын ыйманы ушунчалык күчтүү болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын үммөтүнүн ичинен Азирети Абу Бакр Сыддыктан өткөн кадырлуу адам жок. Пайгамбарыбыздын үммөтүнүн ичинен эң кадырлуу, эң даражасы улук бул Абу Бакр Сыддык болуп эсептелет. Андан кийин Азирети Умар, андан кийин Азирети Усман, андан кийин Азирети Али. Андан кийин ким турат десе, сумма тамамил ашара, кийин жана 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба. Демек биринчи Азирети Абу Бакр, Умар, Усман, Али, анан кийин 5 менен сүйүнчүлөнгөн 4-өө кетти, биякта калган 6-оосу даражасы ушундайдан кетет экен да, сахабалардын даражалары. Алладина шахида лахум Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бил жанна, пайгамбарыбыз буларга 5ке кирет деп күбөлүк берген. Демек пайгамбарыбыз 5ке кирет деп 10 эле айткан эмес, мындан башка да 5ке кире тургандар көп. Пайгамбарыбыз күбөлүк берген. Азыр бирөө кирип келет 5ке кирет деген, Азирети Билалга айткан, мен сени көрдүм, 5те жүргөнүн көрдүм деген. Мунун баары эле ошо 5ке киресиң деген бул алдын ала сүйүнчү болгон. Демек бул 10 неге десе 10 бир мажилисте, бир отурушта айткан дейт да. Ошондон оны андан тышкары көптөгөн адамдар да айткан. Сен 5ке киресиң деген, мына 5те кире турган бирөө кирип келет деген да, бир сахаба көлөчүн көтөрүп даратын алып кирип келген, ушундай окуялар болгон. Суммал qarnul ladzi bu'isa fihi Rasulullah. Кийин ким десе, кийин ошо пайгамбарыбыз жөнөтүлгөн пайгамбар болгон учурдагы адамдар эң даражалуу, сахабалар. Кийин табииндер, таба табииндер, кийин аалым уламалар, кийин адамдарга ким пайдалуу болсо, ошолордун даражасы улук болот деп бул жерде ушул нерсени айтты. Бул жакта эми узарып кетет экен, мүмкүн биринекин аксакал айткандай суроо жооп болсо суроо жооп кылалы да, калган эмки жумада окуйбуз иншалла.